Саламатсыздарбы, жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Токиодо өтө турган Олимп оюндарына жөнөп жаткан спортчуларды аларча резиденциясында кабыл алды. Олимпиадалык кураманын капитаны Атабек Азизбековго желек тапшырып, курамага ийгиликтерди каалап өттү. Мындан тышкары Олимпиадага бара жаткан спортчулардын парадтык формасы дагы көрсөтүлдү. Спортчуларыбыздын жаңы кийимдерин көргөн коомчулук ар кандай пикирлерди калтырышты. Соц тармактардагы колдонуучулардын бири артисттерби дешсе, дагы бири хачка жөнөп жаткан молдолорго деген сыяктуу пикирин калтырышкан. Чын-чынына келгенде айтылган ойлордун дагы жөнү бар. Себеби спортчуларга ушул ысыктын күнүндө чапан кийгизүү деле таң калаарлык чечим. Же улуттук колоритти тыңыраак көргөзө албайбы? Же жаңы бир стилдик көз караш кирген эмес. Биздин парадтык форманы көргөн дизайнерлер бир сыйра көзүнө жаш алса керек. Эми өзүбүздүкүн эле жамандап жатып калбай, элдикин деле карап көрбөйлүбү деп башка өлкөлөрдүн дагы парадтык формасы менен салыштырып көрдүк. Мисалы, коңшу Казакстан өлкөсүнүн парадтык формасы менен салыштыра турган болсок, чындап эле спортчулар кышкы Олимп оюндарына жөнөп жатышса керек деген ой пайда болот. Мындан бөлөк деле өлкөлөрдүкүн карасак, чыныгы улуттук колориттүү формалар, заманбап стилде жасалган бир канча өлкөнүкүн, ал тургай жөнөкөй гана стилдүү спорттук кийимдерден турган парадтык формаларды дагы көрө алдык. Булар менен биздин форманы салыштырып туруп, эч кандай искусстволук аракет жана дизайнерлик көз караш жок экенин түшүнсөк болот. Мисалы, дээрлик бардык өлкөлөрдүн кийимдеринде желеги же герби болуп, басымдуу бөлүгү желектин түсүндө болуп турат. Ал эми биздин формада желекти таба албайбыз. Анын ордуна жапондордун сакурасынын узору түшүрүлгөн. Эми ушул форманы ким жасады жана канча каражат кетти деген суроо жаралат. Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Саламат Эргешевдин айтымында, форманы Дилбар аттуу мода үйү даярдаган. Эскерте кетсек, алар 2016-жылкы Олимп оюндарындагы кийимдерди дагы даярдашкан. Азыркы менен бир аз окшоштуктары бар сыяктуу. Бул ишкананын Instagram баракчасын ачып көрүп, жалаң гана айымдардын оюу чиймеси бар көйнөк тигерин байкай алдык. Чындап айтканда, ишкана заманбап дизайнерге муктаж өңдүү. Ал эми наркына келе турган болсок, форманын баасы бир адам үчүн 95 000 сомду түзөт. Менимче, мындай баага өлкөдөгү белгилүү дизайнерлер мыкты форма жасап бермек болуш керек. Албетте, биздин спортчулардын ийгилиги кийимден көз каранды эмес. Бирок алар өлкө жүзү болуп жаткандан кийин күлкүнүчтүү эмес, идеалдуу көрүнсө жакшы болмок беле деген ой келет. Ал эми биздин спортчулардын формасына сиз кандай ойдо калдыңыз? Ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз.